Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жергиликтүү жана чет өлкөлүк жаңылыктар менен мен Нурлан Соорбеков тааныштырамын. Булкунган буудандар, тайгазанга ыргыган улакчылар. Көкбөрү финалынын Бишкектеги Ак-Кулы ат майданында Нооруз майрамына карата уюштурулган Көкбөрү оюнунун финалдык бөлүгүндө Оштон келген Достук командасы менен беттешкен Талас облусунун Ынтымак командасы жеңишке жетти. Кененирээк кийинки чыгарылыштан көрө аласыздар. Нооруз майрамына карата уюштурулган Көкбөрү оюнунун финалдык бөлүгүндө Оштон келген Достук командасы менен беттешкен Талас облусунун Ынтымак командасы жеңишке жетти. Оюндун биринчи бөлүгүндө Достук командасынын оюнчусу Манас Ниязов Бойка Буудан менен каршылаштарынын тайгазанына улак салып эсеп санын ачты. Андан кийин да айыгышкан кармашуулар болгону менен эсеп саны өзгөргөн жок. Бирок экинчи бөлүктө Ынтымактын улакчысы Азим Болот уулу Геркулес аты менен улак таштап эсеп санын теңеп койду. Ал эми үчүнчү бөлүк башталары менен Ынтымактан Нуржан Мелисбек уулу улак таштап эсепти 2-1 жеткирди. Андан кийин да катуу кармаш болуп, бирок упайлар өзгөрүүсүз калды. Натыйжада баш байгени Ынтымак командасы багындырды. Коло байге үчүн Чүйдүн Биримдик Аюу жана Арашан командалары күч сынашып, Биримдик Аюу жеңишти камсыздады. Мелдешке президенттик аппараттын жетекчиси Мухаммедкалый Абдулгазиев, премьер-министр Сапар Исаков жана Көкбөрү федерациясынын президенти Икрамжан Элмияновдор келип, уткан командаларга сыйлык тапшырышты. Алдыңкы орундар үчүн төмөндөгүдөй сыйлыктар ыйгарылды. Биринчи орун Ынтымак 400 000 сом, экинчи орун Достук 200 000 сом, үчүнчү орун Биримдик Аюу 100 000 сом, төртүнчү орун Арашан 75 000 сом, мыкты чабуулчу Достук командасынан Манас Ниязов 10 000 сом, мыкты оюнчу Ынтымак командасынан Нуржан Мелисбек уулу 10 000 сом, мыкты аргымак Арашан командасынан Кушчубай Илис уулунун Телтору аттуу бууданы 10 000 сомду алып кетти. Интернетти ар бир айылга жеткирүү үчүн Дүйнөлүк банк Кыргыз өкмөтүнө $50 миллион бөлдү. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши Санариптик борбордук Азия жана Түштүк Азия Digital Касса долбоорун ишке ашыруу үчүн Кыргыз өкмөтүнө $50 миллион берүү боюнча келишимди бекитти. Бул тууралуу аталган банктын өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалым болгондой, бөлүнгөн каражаттардын $25 миллион гранттык негизде берилет. Долбоордун алкагында интернет түйүнүн өлкөдөгү ар бир айылга жеткирүү каралат. Бул өз кезегинде адамдардын потенциалын жогорулатып, миңдеген жаштардын интернет аркылуу билим алуусуна шарт түзүп, санариптик коомдун түзүлүшүнө жол ачат. И других. Марк Цукерберг колдонуучулар жөнүндө маалыматтын таралышы тууралуу үн катты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Марк Цукерберг колдонуучулар тууралуу маалыматтын таралышы тууралуу үн катты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, Кембридж университетинде жана Кембридж Аналитика эмгектенген Александр Коган аттуу профессор Facebook'тагы баракчасы аркылуу онлайн тесттен өткөн 50 миллиондон ашык колдонуучу тууралуу маалыматты алардын уруксаты жок алып анализдеген. Анализдин жыйынтыктары алардын каалоосуна жана тандоосуна таасир этүүчү программаны иштеп чыгууга колдонгон. Бул тууралуу компаниянын мурдагы кызматкери Кристофер Уайли айтып чыккан. Окуя тууралуу эч кандай комментарий бербей жаткан Цукерберг биздин компания 2014-жылы тиркемелерге колдонуучулар жана алардын достору тууралуу маалыматты чогултканга тыюу салган. Бирок биз каталарды дагы кетириптирбиз. Эми биз коопсуздук маселелерин жогорку деңгээлде чечебиз, деп билдирген. Ошондой эле Цукерберг Кембридж Аналитика жана Facebook компаниясынын ортосунда кызматташтык бузулганын билдирип, Facebook'ка өз тууралуу маалыматты ишенген колдонуучулардын ишенимин кайтарып алуу үчүн чаралар көрүлөрүн айткан. YouTube каналында Ferrari 458 Spider автосу металломго айланып жаткан видеосу тараган. Роликти өзү унаанын ээси деп атаган ишкер Захид Хан жайгаштырган. Туура эмес токтоткон Ferrari темир тезекке айланганда. YouTube каналында Ferrari 458 Spider автоунаасы металломго айланып жаткан видеосу тараган. Роликти өзүнүн унаасы деп атаган ишкер Захид Хан жайгаштырган. Анын айтымында $260 000 турган унаа токтотуу эрежесин бузган үчүн Улуу Британиянын полициясы тарабынан конфискацияланган. Машина оордалган деген маалыматтын негизинде Ferrari айып короого токтотулган. Мындан тышкары унаа ээси документтерин баарын көрсөтө албагандыктан крандын жардамы менен машина жок кылынган. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3 канал, интернет жаңылыктары.